Assalamu alaikum, биздин кадырман көрүүчүлөр. Бүгүн да сиздер менен аябай сонун темада талкуулоого келдик. Биздин темабыз психосоматика жана бүгүн бизде конокто психолог жана психотерапевт Медина Скакова. Кош келиптирсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Саламатсыздарбы? Кутман кеч. Бизде психосоматика дегенде аябай тренд болуп жатат. Баары эле мен психосоматика болуп жатырмын көрсө психосоматикадан экен деп айтышат да. Психосоматика деген эмне жана психосоматика кайдан келип чыгат? Ошону бир кыскача айтып түшүндүрүп кетсеңиз, бул темага кирерден мурун. Психология илими бул жан дүйнө илими деп которсок болот. Ал эми психосоматика ошол жан дүйнө оорусу деп билсек болот. Мисалы, медицина ооруларды экиге бөлөт. Дене оорулары жана психикалык оорулар депчи. Ал эми азыркы учурда баардыгы эле түшүнүп калды, медицина дагы кабыл алып калды бул нерсени. 90% адамдар психосоматикалык оорулар менен ооруйт. Мисалы, бул нерсе каяктан келип чыгат дей турган болсок, дене ооруларына эмне кирет? Ысык өтүү, суук өтүп кетүү. Мисалы, ал нерсени теңдеп койсо болот. Ошол учурда вирус жана кандайдыр бир инфекциялардын кирип кетиши, же болбосо денебизди кокустатып алышыбыз мүмкүн. Ушулар мисалы дене оорусуна кирет. Ал эми психикалык жактан ооруу бул адам ойдон ооруйт, адам ошол жүрөктөгү сезимдерден ооруйт. Анын баардыгын дене көтөрүп жүргөндүктөн баягы жүрөк оорусу, адамдын жүрөгү көтөрө албагандыктан ар кайсы сезимдердин, эмоциялардын өзүнүн органдары бар да, ошол органдар аркылуу бизди эмне кылат экен? Жан дүйнөңдү тазала, жүрөгүңдү тазала деп биздин душабыз биз менен сүйлөшөт да, жаныбыз биз менен дене аркылуу сүйлөшөт. Мисалы, бул нерсе каяктан келип чыккан дей турган болсок, адам эненин боюнда болгондо эң биринчи баягы биз медицинадан да айта турган болсок, шарият тили менен да айта турган болсок, эң биринчи баягы кан болуп жаралат. Андан кийин сөөгү, эт болуп жаралат дагы. 40 күндөрдүн чамасында жан кирет дейт да, адамдын баягы ички боюнда болгон кезинде адамга жан кирет. Анан ошол жаныбыз согуп баштагандан баштап биз эненин жүрөгү менен байланышта болобуз. Ошол учурда эне эмне кандай сезимдерде болгон болсо, эне өзүнүн акыбалы кандай болгон болсо, ички абалы кандай болгон болсо, баардыгы биздин ошол ичтеги балага эмне кылат экен? Түздөн түз жүрөгүнө өтүп турат. Андан кийин бала төрөлгөндө акылы жок болот да. Төрөлгөндө адамда дене болот жана жүрөк болот. Адам ошол денеси менен баягы төрөлгөндөн баштап эмнени сезсе жана эмнени сезе албаса, ушунун баардыгы биздин баягы дененин ДНКсында жазылып кала берет. Мисалы, баланы кичинекей кезинде көбүрөөк кучактап эмгискенге туура келет. Баягы парыз нерсе да, бул 2,5 жашка чейин баланы эмне кылабыз, биз эмизебиз да. Ал эми эмилбей ошол көбүн эсе эненин колуна алынбай калган жана кучакталбай калган балдардын баягы изилдөөнүн негизинде тезирээк ооруп кала берген дагы, тезирээк көз жума берген да. Бул эмне дегенде баягы бул дүйнө менен болгон байланышы баланын. Психосоматика мына ошол жактан эле башталат. Бала көбүрөөк кучакталса, көбүрөөк ыйлаган учурда, денеси бир ооруган учурда, ачка болгон учурда бала ыйлап чакырат эмеспи? Биз менен сүйлөшөт ыңалоо аркылуу. Ошол учурда эне баягы интуициясы менен сезет да, баланын бир жери ооруп атканын, ачка болгонун эне билет. Ушул нерселерди убагында алып, убагында муктаждыктары жабылган болсо, бала көбүн эсе тынчтыкта өсүп баштайт. А эгер ошол нерселерди убагында ала албай, көбүн эсе баягы жаткан жеринде эле муздак, ысык нерселердин баардыгын сезип, денеси менен сезип жата берген болсо, бала көбүн эсе баягы психикасы кыжалатчылыкта, тревожный болуп өсүп чоңоюп калат да. Андан кийин бала олтуруп, тамак ичип, өз алдынча болуп, жөрмөлөп, басып баштаган учурларда баардык нерсени биз сенсорикалык көз аркылуу жана кулак аркылуу дүйнө менен мамилени курабыз.
кичинекей кезибизде. Ошол көзүбүз менен эмнени көрүп, кулагыбыз менен эмнени уксак, баардыгын жүрөгүбүзгө флешка катары эмне кылат экенбиз, топтой беребиз. Анткени бизде аны баардыгын анализдөөгө акыл жок, акыл өсө элек азырынча. Бала баягы чоң абалга жетет 10 айдан баштап деп айтылат психологияда. Анткени 10 айдан баштап бала көргөн нерсенин баардыгын баягы эмне топтоп баштайт экен да өзүнүн жүрөгүнө. Ошол биздин мээбиз толук өрчүп жетилет 5, 6, 7 жашка жеткенде. Ага чейин баардык нерсени биз кабыл алганыбыздын баардыгы, анан вывод деп коет го, чечим чыгарып алганыбыздын баардыгы бул жүрөк менен болот. Көргөн нерсебизди, уккан нерсебиздин баардыгын биз эмне экен, жүрөгүбүзгө топтой беребиз, жүрөгүбүз менен чечим чыгара беребиз. Акыл 5-6 жашта өсө баштайт. Ошол учурда байкасаңыздар, балдар эмне үчүн деген суроону көп берет. Орустар айтып коет, почемучка возраст деп коет да. Эмне үчүн мындай, эмнеге мындай, мен каяктан жаралдым, мен эмне болдум деген көп суроолорду берет. Бул учурда адамдын мээси өрчүп турган учуру. Акылы ошол нерсени талап кылат. Эгер биз ушул нерсеге жооп берип, балага көңүл бура турган болсок, ал баягы жүрөгү менен чечим кылган нерселерди акылы менен эмне кылып баштайт, союз боло баштайт дагы, анан түшүнүк келе баштайт. Бала дүйнөнү түшүнө баштайт. Бирок ошол учурда биз ага көңүл бурбастан, же болбосо бар атаңан сура, тигиден сура, мен билбейм деген нерселерди көбүрөөк бере турган болсок, бала баягы түшүнүгү өрчүбөй калат дагы, баардык нерсени ошол возрасттан баштап эле жүрөк менен эле кабыл ала баштайт, жүрөк менен чечим чыгара баштайт. Анан жүрөк менен чечим чыгарган менен биздин бүгүнкү акыбалыбыз, паспорттогу жашыбыз өсө бериши мүмкүн. Жанагы түшүнүгүбүз бала абалында калып кала турган болсо, биздин бүгүнкү жашап аткан жашообуз менен түшүнүгүбүз туура келбейт дагы. Бүгүнкү болуп аткан стресс ситуацияны, биз чече албай жаткан маселелерди, дүйнөдө болуп аткан мамилелерди кабыл ала албай аткан нерселердин баардыгы бизге стресс боло берет. Сиз ошол нерсени түшүнө албайсыз дагы, баардык нерсени жүрөгүңүзгө стресс катары топтой бересиз. Баягы стресс чогулат дагы, адамда аябай кандай ушундай чыңалуу алып келет дагы жүрөккө. Анан жүрөк кыйналгандыктан баягы органдарга чачып салат. Мисалы, акыркы учурда гепатит менен ооругандар кайрылып атышат, анткени биз дагы жылыкты гепатолог менен тааныштык. Ал адам айтат, мен өзүм рак оорулары менен ооруганмын, ошол боор оору ракка чейин айланып кеткен, бирок мындан мен айыгып чыкканмын. Анткени мага медицина жардам бере алган жок, шифаны мен ошол психолог, психотерапевт аркылуу таптым. Анткени көрсө бул жүрөк ооруларына эмне экен, психосоматикалык оору деп эсептесек болот экен, жана ошол аркылуу чыгып кетсек болот экен деген маселе аркылуу биз баягы иштешип атабыз да. Анан боор оорусу кайсыл жактан келип чыгат дегенде, бул адам ачууланганда, стрессте көбүн эсе ачууланганда, же өзүнө ачууланат, же ошол мамиле кылган адамга, же дүйнөгө ачууланат да. Анан ачуулануунун артында өзүн күнөөлүү сезүү жана башка адамды же болбосо күнөөлүү, ушул болбогондо, эгер апам мынтпегенде, атам мынтпегенде мен мындай болмок эмесмин деген баягы, көрдүңүзбү, мээ түшүнө элек, жүрөк түшүнө элек. Бирок маселе турат дагы, адам стресс менен эле реакция кыла берет баардык нерсеге. Ошол учурда бизде психосоматикалык оорулар эмне болот экен, күчөп баштайт. Ашказан ооруларын карай турган болсок, адам өзүн жей берет. Бөйрөк ооруларын карай турган болсок, бул парный эме болуп атпайбы, орган. Бул отношения, мамиле, эне атасы менен мамиле, жолдошу менен мамиле, балдары менен. Мисалы, баш оорулар, биздин башыбыз оорубайт, баштагы мейли ойлор ооруйт деп коет го. Ошол сыяктуу психосоматиканын келип чыгышы негизи бала кезден эле башталат. Качан адам ошол эми менин тагдырым экен, бүгүнкү күнгө чейинки болгон жашоом тагдырым экен, бул тагдырды кабыл алдым, мындан ары эмне кылам?
мындан ары кантип мен өзүмдү түшүнсөм болот, кантип менен өзүмдүн жүрөгүмдү түшүнсөм болот, жүрөк менен мурдагы эски чечимдерди жаңы чечимдерге кантип өзгөртсөм болот деген түшүнүктү өзгөрткөндө гана адам психосоматикалык оорулардан айыгып кетсе болот. Түшүнүктүү. Сиз ошо баарын айтып бүтүрүп койдуңуз негизи. Көп эле сурай берейин дегем. Анан мисалы үчүн кээ бир оорунун психосоматика экенин, кээ бир оорунун физический жөн эле оору экенин кантип айырмаласа болот? Айырмасы жана айтып атпайбызбы, мисалы азыр кыш убакытта адамдар үшүп калат. Өзүнүн үшүп келгенин сезет дагы, үйгө келип ысык чай ичип, бутун ысык сууга салып, же болбосо баняга түшүп, ысык сууга түшүп, ошону теңдеп алса болот. Жылынып алса болот да, же ысык тамак жеп өзүнүн баягы сууктап кеткенин теңдеп алса болот. Азыр эми жай мезгили келатат. Ысыкта биз көчөдө көп ысык өткөрүп алышыбыз мүмкүн, башыбызга ысык өтүп кетет, денебизге ысык өтүп кетет. Ошол учурда өзүбүздү баягы салкындатып, айтат го баягы кандайдыр бир чөптөр менен жуунуп, дененин ысыгын чыгаруу, анан көк шорпо ичип, өзүңдүн ысыгыңды баягы муздатканга, ортого алып келгенге иштеп алсаң болот да. Бул нерсени адам өзү деле жасаса болот. Эми азыр информациялык шум аябай көп болгондуктан адамдын мээсинде өтө көп ойлонуулар көп да. Ойлонуулардын айынан адам ошол моюндан болжак деле жашап калат. Өзүнүн денесин сезбей калат. Анан жанагы ысык ашып кетет, муздак ашып кетет дагы, анан адам буну фаза выздоровления деп коет негизи. Ошол өзүнүн дене ооруларын адам сезбегендиктен баягы топтоп жүрө берет дагы, анан врачка барып көрүнүп атпайбы? Врачка барып көрүнгөндө анан баардык эмнелери, анализдери чыгат да. Анан караса, дене оорусу деле бар болгон болот, психосоматикалык оорусу деле бар болгон болот да. Анан бул нерседе бизге биринчиден албетте анализдер жардамга келет. Азыркы учурда чындап эле дене оорулары менен ооруп атабы же психосоматикалык оорулар менен ооруп атабы? Түшүнүктүү. Бул теманы сүйлөшө берсек аябай көп убакыт кетет. Күндү байлап деле сүйлөшсөк болот, бирок убактыбыздын тартымына байланыштуу ушул жерден аяктай турабыз. Эгер сиздерге кызыктуу болсо, дагы уланта беребиз. Ал үчүн сиздер комментарийге өз оюңуздарды жазып кетсеңиздер. Сак саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө. Сиз менен да көрүшкөнчө саламатта калыңыз.